азыр ошол мага кат аркылуу кайрылып калды эле, элдин аманатын сиздерге жеткирип коеюн деп. Мухаммед Дүйшөкевич, бүгүн азыр Газпромдо бензиндин 1 литр баасы дүңүнөн оптовый ценасы 19 сом 40 тиын. Бирок заправкаларда 29 сом 30 сомдон, кээ бир жерлерде андан да кымбат сатылып атат. 10 сомдон ашыкча баа менен сатылып атат. Антимонополия эмнени карап отурат? Элдерге түшүндүрүп берсеңиздер. Төрөзөкүрч, өткөндө биз боюнча 100 кишиден кат келди азыр. Бир эле сүйлөп аткан учурумда эле келиптир да. Бул боюнча өткөндө биз тапшырма бергенбиз. Биздин укук органдары, фискалдык органдар анан ошол тармакта иштеген бизнес менен. Жакын арада дагы чогулабыз, ошол баасын түшүрүү боюнча. Себеби дегенде эми туура маселе коюлуп атат. Дүйнөдө нефтин баасы түшүп атса, эмне үчүн бизде мындай күйүүчү майлар арзандабайт деп. Жок, бүгүн 19 сом 40 тиын жакшы ба. А бирок эмне үчүн 10 сомдон ашыкча баягы розничный торговляда кошуп сатышып атат дейм. Ошону териштирип аны отуруштун кереги жок. Антимонополияга бүгүн тапшырманы берип, мыйзам менен штрафты мойнуна койсо, бүгүн түшөт. Аны 2 күн 3 күн карап, анан отуруп комиссия түзгөн кереги жок да. Так тапшырма берсеңиз азыр. Ал мен жообун билип эле турам. Бүгүн түшүр деңиз. Рахмат. Антимонополия жооп берем дейт, жооп бериңиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Сабиров, антимонополия агенттигинин директору. Учурда чындыгында эми ушул баалар төмөндөп атат. Анан эми ушул ГСМге болгон баа көтөрүлгөн учурда ош мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы каралган. Азырда эми арзандап атканы боюнча биз маселени кагаз түрүндө да ошол нефтетедилге маселени койгонбуз. Жакынкы ушул да күндөрдө да 3-4 сомго арзандашыналар кепилдик берип убадасын берген. Булар эми айтып атканы ошол баягы пандемия карантин карата запастар тез кетпей, азмаз февраль, январь-февраль айларында келген бензиндер сатылып атат деп жөөлөрүн айтып атат. Бирок дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алар дагы арзандатабыз деген маселени убадасын беришкен. Төрөзөкүрч, бул отчетту бүтүрөлүк. Биз ушул күйүүчү майлар менен отурабыз. Төрөзөкүрч. Бүгүн ушул отчетубузду бүтсөк, ошол менен отурабыз. 2 сом, 3 сомго түштү азыр. Азыр дагы ошону түшүргөнгө аракет кылабыз. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат, Мухаммед Дүйшөкевич. Бул мындай карайбыз, көрөбүз деген жооптор бизге макул, депутаттар колдоп берип атат. Бирок азыр эл ишенбей атат да. Мисалы, ошол эле контрабанда, мына азыр Төрөзөкүрч менен Алазимович менен улап кетейин. Бишкектин тегерек чети бүт контрабанда бензин. Мына жакында абыйга келип, ушул депутаттарга дагы контрабандисттер уже бензин сатканы калды уже. Бишкекти бүт каптап бүттү да мына. Эксперттердин айтымында 1 жылда 5 миллиард сомдой ушул ГСМдин контрабандасынан эле бюджетке түшпөйдү. Мындай бир сунуш берет элем да, сиз антимонополияны, финполицияны, салык кызматын 3-4 жетекчини кызматтан алышыңыз керек. Чечкиндүү кадамга барганда контрабанда токтойт. Кийинки келген жетекчиге контрабанданы токтотуу талабын коюшуңуз керек. Ошол эле Баткенде мына. Булардын маалыматы боюнча 1 жылда 22 факты катталыптыр. Мына жыл башынан бери 1 жылда эмес 4 айда. 22 факты бул күнүнө түшкө чейин өтөт. Булардын маалыматы бүт жалган болуп атпайбы? Ошондуктан контрабанданы тыйсаңыз, бул бюджетке чоң, бюджет толтурууну таппай атабыз. Ушул контрабанда менен күрөшүүдөн гана табыш керек. Жетекчилерге менимче катуу талап коюшуңуз керек. Аткара албаса планды аларды жумуштан алыш керек. Эми өкмөттүн ишинде анча-мынча позитив, кемчиликтер менен кошо кетип атат. Мисалы ошол эле коопсуз шаар, мугалимдердин айлыгын көтөрүү сыяктуу жакшы иш-аракеттер дагы бар. Бирок сиздин программаңыз жаратмандык жана ишеним деп аталып келатат. Тилекке каршы мына күч органдарына болгон ишеним жок азыр. Таможня, финполиция, салык кызматы, бүт мына прокуратура, бүт ушул тармактарга болгон элдин ишеними жок. Туура эми бул жерде могул отчетуңузду да окудук мындай. Саакашвилиден кийинки реформатор өкмөттөй сезилет экен, бирок тилекке каршы жанагы сыртка чыкканда адилетсиздик, коррупция, паракорлук дагы эле күчөп атат. Ошого биз чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат.